Өкмөт айрым учурда аша чаап кетип жатат. Парламент төрагасы жолду кеңейтебиз деп элди козутуп албоон эскертти. Бишкекке 2 электробус алып келинди. Алгач айдоочуларды окутуп даярдаган соң калганы да алып келинет. Чолпон Атадагы түрмөнүн башчысы кармалды. Ал нускаманы бузуп соттолгондорго жеке иштерин аткартып турган. Ушул жана башка жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынын шаршемби күнкү чыгарылышынан кененирээк таңышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын маселесин чечүү боюнча президенттин, өкмөттүн жана министрликтин деңгээлинде сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Саясий жактан сүйлөшүүлөрдү кылып жатабыз. Тышкы иштер министрлиги, ички иштер министрлиги, миграция жаатында иштеген органдар биз сурап жаткан нерселерди ишке ашырса болорун билдиришүүдө. Бирок алардын терроризмге каршы комитети жеңилдетүүлөрдү кылууга каршы болуп жатат. Ошондуктан маселе бар, бирок сүйлөшүүнү улантуудабыз, деди ал. 2024-жылы 30 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган жарлыкка кол койгон. Мектепке, бала бакчага электрондук кезекке туруу ички миграцияга ылайык келбей, бул ата-энелерге кыйынчылык жаратууда. Бул маселени депутат Алишер Козыев жогорку кеңештин жалпы жыйында көтөрүп, аткаруу бийлигин буга карата чара көрүүгө чакырды. Анткени турмуш шартына байланыштуу айылдан шаарга келген ата-энелердин балдары электрондук кезекке тура албай жатышат. Мындан сырткары отурумда эл өкүлдөрү тарабынан бир катар орчундуу маселелер көтөрүлдү. Өкмөт жолдорду кеңейтебиз деген жүйө менен тынч жаткан элди козутуудан оолак болушу керек. Бул туурасында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин жалпы жыйынында көтөрдү. Төрага буга этият мамиле жасаш керектигин, жолдун жарымына чыгып алганын эл өзү деле түшүнүп жатканын, андыктан аткаруу бийлиги аша чаап кетпеши керектигин эскертти. Айылдарда, жанагы кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олуттуу ор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай. Аймактардагы жолугушууларга келген эл телефон көтөргөн блогерлерге нааразычылыктарын билдиришкен. Алардын укук коргоо органдарына билдирүүсү менен айрым учурларда негизсиз текшерүүлөргө мамлекеттик эмес ишкерлер да кабылып, бул ар кандай тоскоолдуктарга учуратып жатканына арызданышкан. Мына аймактарда бардык жерде айтып атат. Ушул телефон көтөргөн блогерлер аябай көбөйүп кетти дейт. Ушу блогерлер укук коргоо органдарына айтса эле барып база калып, ошол прокуратура, МВД, УКМК барып эле ушу бизди жүдөтүп атат, иштетпей атат, текшерүүдөн башыбыз чыкпай атат деген дагы мындай суроолор көп болуп атат да. Ошон үчүн укук коргоо органдары сиздер да ошол текшергенде мындай этият кылсаңыздар, себеби дегенде ишкерлер көп, керек болсо мамлекеттик органдардагы мындай бир топ тоскоолдуктарга кабылып атат да. Эми албетте блогерлер бүт бардыгын анализдеп, туура, так айтса анда бир жөн. Бирок кээ бирлер жөн эле ички бир таарынычтан же бир көрө албастыктан же өчөшкөндөн эле айтып койсо, ошого мындай барып жабыла текшерүүлөр болуп атты да. Ушул жагын дагы этият кылсаңыздар. Өткөн аптада парламентарийлер шайлоочулар менен жолугуп бир катар орчундуу маселелерге жеринен күбө болуп келишти. Анда Ош Эркештам Кытай багыты боюнча жүк ташыган айдоочулар кышында жолдун тайгагындагы тыгындан жүк кеч жетип жатканын айтып, 218-231 чакырымындагы альтернативдүү жолду ачуу маселесин карап берүүнү өтүнүшкөн. Ошол эле учурда медициналык калдыктардын жалпы таштандыларга аралашканы да аймактагы негизги көйгөйлөрдүн бири. Бул ар кандай оорулардын көбөйүшүнө алып келгендиктен эл өкүлдөрү медициналык калдыктарды утилизациялоо маселесин көтөрүштү. Азыр ар бир республикабыздын шаарларында жеке менчик медициналык мекемелер көп ачылды да. Ансыгандар Талас шаарында дагы 20-дан ашык медициналык клиникалар бар. Ошол медициналык клиникаларда бүгүнкү күндө
баягы шприцтер, биохимиялык жанагы калдыктар, вата дейбизби, ушундай бир утилизацияга ылайыкталган материалдардын бардыгы бүгүнкү күндө жалпы таштандыларга ташталып атат. Ушул маселени Алмазбек дыкаттуу карап койбосок, себеби дегенде бул таштандылар жалпы кетип атат, ит куш деген бар. Жазгы талаа иштеринин башталышы менен айыл чарба техникасын лизингке берүү программасын кеңейтүү, аймактарда үрөөндөрдүн минералдык жер семирткичтер жетишсиз болуп, күйүүчү майлоочу майлар кымбат баада сатылып жатканы айтылды. Муну менен катар мектеп бала бакчага электрондук кезекке туруу ички миграцияга ылайык келбей ата-энелерге кыйынчылык жаратууда. Чоң маселе Нурлан Асанбекович бир протоколдук тапшырма берип, Санарип министрлигине, билим берүү министрлиги менен биргеликте бир жобону иштеп чыгышса, жерлеринен чыга турган болсо, эми макул күтөбүз дейт канча болсо дагы. Бирок эми айыл жерлеринен пропискабыз чыгып калып атат, эч мындай мүмкүнчүлүк болбой атат дейт да, бул жердечи. Ону кандай кылып чечебиз? Региондордогу маселелердин эң көйгөйлүүсү трансформация маселеси. Элдин санынын өсүүсү менен жаштар айылга батпай жатканы мисал келтирилип, депутаттар өкмөттү трансформация маселесин тездетүүгө чакырышты. Жаштар бүгүнкү күндө чындап эле аймактарга, айылдарга батпай баратат. Өкмөттүн жанагы үстүгө өсүү боюнча саясаты болуп атпайбы? Ал жерлерге мындай өтө деле таасир болбойт эле да. Жанагы таштак, кайрак, жайыт жерлерине кол коюлуп берсе, трансформация болсо жакшы болот эле. Мындан сырткары көп кабаттуу үйлөрдөгү терезеден балдардын кулап түшкөн кайгылуу окуялар көбөйүп жаткандыктан курулуш компанияларга терезеге коргоочу торлорду орнотууну милдеттендирүү, сейилбактардагы аттракциондордогу коопсуздук маселесин камсыздоо сыяктуу өлкө аймагындагы бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Кыргызстанда быйыл сууга суунун акысы 2 тариф менен эсептелет. Агалайык шарты катаал райондун тургундары 1 гектарга 250, калган райондордугу 500 сом төлөйт. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин болжолунда дан эгиндери айдалган 1 гектар жерге орточо 1100 метр куб суу керек. Мекеме сууга суудан түшкөн каражатты ички каналдарды казуу, айыл чарба техникасын сатып алуу жана мураптардын маянасын көтөрүү үчүн жумшоого белсенүүдө. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев сууга суунун тарифине байланыштуу билдирүү таратты. 4 саатта секундасына 75 литр суу кое берилсе, 1 гектарга 1080 метр куб суу жетет. 8 саатта секундасына 100 литр суу кое берилсе, ал 2880 метр кубка жетет. Бул көлөмдүн баасы 500 сом болот. Эгер 2 саатта 75 литр секундасына суу кое берсек, ал 540 метр куб болуп нормага жетпей калса, анда дыйкан 500 сом эмес 250 сом гана төлөйт. Көлөмгө жеткирүү үчүн дагы 2 саатта 75 литр секундасына суу берсек, 540 метр куб болуп нормага жетет. 2 жолу суугаруу аркылуу тиешелүү көлөм берилет. Ошондо жалпы бир жолку сууга суусу деп эсептелип 500 сом төлөнөт. Тактап айтканда 2 жолу суугаруу менен бир көлөмдүн акысы төлөнөт, деди Төрөбаев. Министрдин белгилешинче 15 райондо сууну жеткирүү катаал калган райондордо ыңгайлуу болгондуктан ушундай тариф кирген. Буга чейин өлкөдөгү ички чарбалык каналдарды суу пайдалануучулар ассоциациясы тейлеп келген. Алар дыйкандар менен келишим түзбөй ар кандай баа коюп алып, айрым учурда 10-15 миңге чейин алып турган. Бишкек шаарындагы Орто Сай базарынын аймагындагы Безымянная көчөсүндө жайгашкан биринчи ротордук унаа токтотуучу жай пайдаланууга берилди. Мэриядан билдиришкендей, бул инновациялык чечим шаардын мейкиндигин натыйжалуу пайдаланууга жана тыгыз курулуш шартында унаа токтотуучу жайлардын санын көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, жаңы ротордук унаа токтотуучу жай 10 унаага ылайыкталган. Унаа токтотуунун баасы биринчи саатына 25 сом, андан кийинки ар бир саатына өзүнчө 25 сомдон алынат. Төлөм QR код аркылуу жүргүзүлөт. Андан кийин айдоочу операторго чекти көрсөтүп, унаасын токтотуучу жайдан чыгаруу үчүн кайрылат. Ротордук унаа токтотуучу жайды орнотуу бул шаардын инфратүзүмүн модернизациялоого жана Бишкектин борбордук райондорунда унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздигин чечүүгө карай жасалган кадам. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке ашса, мындай унаа токтотуучу жайларды борбордун башка жерлерине да орнотууга болот.
Борбор калабыз Бишкекке Кытай өндүрүшүнөн чыккан 2 заманбап электробус келип жетти. Бул транспорт каражаттар Кытай компаниясы менен түзүлгөн келишимдин алкагында алынып келинди. Учурда алар Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасына токтотулуп, айдоочуларды окутуу жана даярдоо, ошондой эле жаңы транспорттук технологияларды көрсөтүү максатында пайдаланылмакчы. Борборубузга айдоочуларды даярдоо жана демонстрациялоо үчүн алынып келген 2 электробус тууралуу кесиптешим токтолот. Бишкекке троллейбустардын ордуна узундугу 12 метр, бийиктиги 2,5 метр болгон заманбап 2 электробус келди. Ал эми эски троллейбустарга караганда бул электробустардын ичи жайлуу, кенен заманбап жана эң негизгиси табиятка зыяны жок, экологиялык жактан таза коомдук транспорт экени айтылды. Тактап айтканда бул атайын электр тогу менен заряддалуучу, аккумулятор менен жүрө турган электробустар Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет колдонулуп баштайт. 2 автобуса приехали. Бишкекке Кытайдан 2 электробус алынып келди. Бул транспорттук каражаттар Анхой Анкай Automobile Company Limited компаниясы менен түзүлгөн келишимдин алкагында алынып келди. Электробустун бир кубаттоо менен жүрүү аралыгы 300 чакырымга чейин жетет. Тез кубаттоо режими 2,5 саат, түнкү кубаттоо режими 5-6 саат. Ал эми алынып келинген электробуска жүргүнчүлөрдүн жана айдоочунун коопсуздугу үчүн 8 видео көзөмөл дагы орнотулган. Негизинен Азия өнүктүрүү банкынын шаар транспортун электрлештирүү долбоорунун алкагында шаарга жалпысынан 120 электробус алып келүү каралган. Ал эми алардын негизги партиясы 2025 жылдын июнь айынын аягында келери күтүлүп жатат. Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун негизинде биз келишимдер түзгөнбүз. Ал келишимде 4 компонент каралган. Биринчи компонентте 120 электробус, 85 заряддык инфраструктура жана 1 эвакуатор каралган. Ошол келишим негизинде бизге деген азыр 2 электробус келип паркка түштү. Биз бул электробустарды алып келиштин максаты ошол бул специфический электрический транспорт болгонуна байланыштуу айдоочуларды үйрөтүү жана эксплуатациясын тейлөөсүн үйрөнүү максатында алып келтирдик. Электробустардын негизги партиясы номер 4 жана номер 5 транспорттук базаларды модернизациялоо аяктагандан кийин алынып келинет. Учурда депо 1 жана депо 2 аймактарында курулуш иштери жүрүп жатканы жана ушул жылдын май айынын аягында бүткөрүлөрү пландалууда. Ал эми бул долбоор Бишкекте экологиялык таза коомдук транспортту өнүктүрүүгө багытталган жана жүргүнчүлөрдүн ташуунун сапатын жакшыртууга чоң салым кошоор айтылат. Калган электробустар буюрса, могул Азия өнүктүрүү банктын долбоору негизинде экинчи компонентте каралган. Экинчи компонентте биз 9 сентябрда China Road компаниясы менен келишим түзгөнбүз. Ошолду 2 паркыбыз, Фучка Московский паркыбыз жана Валиханов Шабдан Батыров автопарктар азыркы күндө реконструкция жумуштары башталып, буюрса 21 майга карата реконструкция иштери бүткөрүлөт. Ошолду реконструкция иштери бүткөрүлгөндөн кийин эле майдын аягында дагы 50 электробус, июнда 68 электробус алып келип, буюрса Бишкек шаар транспорттук ишканасына тапшырылат. Маалым болгондой түзүлгөн келишим боюнча жалпы жонунан калаага 120 электробус алынып келинет. Бирок азыркы тапта алардын экөөсү гана өлкөгө келип жетти. Ал эми калган айдоочулар таанышып, толук үйрөнгөндөн кийин гана жай айларында алынып келинмекчи. Эске салсак, буга чейин 2017 жылы чыккан троллейбустарды электробуска өткөрүү ыңгайлуу экени айтылган. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, New TV. Осман Airlines авиакомпаниясы Баткен облусунун Разаков шаарына абак аттамдарынын санын көбөйттү. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик компаниясынын басма сөз кызматы билдирди. Аэропорттон билдиришкендей, каттамдар дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү жумасына 4 жолу аткарылат. Билеттер Осман Airlines тиркемесинде жана Osman Airlines KG сайтында жеткиликтүү. Баасы 3900 сомдон башталат. Буга чейин авиакомпания Бишкектен Кербенге жумасына 1 жолу абак аттамы аткарылаарын маалымдашкан. Ишемби күнү Бишкектен учкан учак Кербен аба майданына конуп, кайра эле ошол эле күнү борборго кайтаары айтылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жабык жайларга уюлдук телефон жана тыюу салынган буюм тайындарды киргизгендерге жазаны күчөтүү сунушу берди. Кылмыш жаза кодексине укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык административдик жазага тартылган адам абакта тергөө изоляторунда камакта отурган кишиге уюлдук телефон, башка байланыш каражаттарын берүүгө аракет кылса 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айыпка жыгылат же 2 жылга чейинки мөөнөткө коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн. Ошондой эле 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Камактагы адамга мыйзамда тыюу салынган буюмдарды, заттарды же азык-түлүктү берүүгө аракет кылгандарга 17 500 сом айып салуу сунушталды.
Абакта жаткан кишиге уюлдук телефон же маалымат берүүчү техника берүүгө аракет жасаган адамга 20 000 сом айып салуу демилгеси көтөрүлдү. Бул административдик жазага тартылбаган кишилерге гана тиешелүү. Кыргызстанда жабык жайларда жазасын өтөп жаткандар уюлдук телефондорду ээн эркин колдонуп, эркиндикте жүргөн адамдарды алдап каражат алганда окуялар болгон. Мыйзам боюнча абакта телефон колдонууга тыюу салынган. Чолпон Атадагы түрмөнүн башчысы соттолгондорду эксплуатациялоого шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда шектүү өзүнүн күнүмдүк иштерин жасаткан УКМК ал бир нече жылдан бери кызматтык абалынан пайдаланып, жатак абактарда жаза өтөөнүн тартиби жана шарттары жөнүндө нускаманы бузуп, соттолгондорго өз иштерин жасаткан деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары шектүү жана анын кол алдындагылар соттолуучулардын биринин 2022 жылдагы өлүмүн жашыруу үчүн документ жасалмалашканы белгиленди. УНА мекемесинин Жайыл Панфилов бөлүмүнүн адиси коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык ал пара алуу, документ жасалмалоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деп айыпталууда. Жаран Infinity унаасын жасалма документ менен каттоо үчүн УНА директорунун орун басарына $1500 пара берген. Документти Жайыл Панфилов бөлүмүнө алып барып, ал жактан адис кем каржысын толуктап, УНАны каттаткан. Мындан соң УНА 3-чү жактарга сатылып, андан ары Казакстанга чыгарылып, ошол жакта катталган деп айтылат маалыматта. Милиция учурда ишке тиешеси барларды аныктоо жана кармоо боюнча иштеп жатканы кошумчаланды. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Эртеңки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.